Камиля Абдуразаковна, биринчи микрофонда отырасыз, 1 минут сізге. Кысқа айтыңыз оюңузду же. Атайжан Кыргызстан Талиева. Мага келгенде эле лелин өлүп калат төз дайым. Эми ошондой убакыт болсо эмне болот? Бул кимчектөө киргизди, наалат ким киргизсе дагы. Мейли эми убакыттын өтпөй айтыңыз. Эрте менен разныйда, анда дудук болуп эле отуралы. Эрте менен сценарийди түзүп коюп чакырыпсыңар буларды. Эми биз разныйда айта албасак, азыр айта албасак, эң маанилүү маселе. 1 минутта эмнени айтам мен? Айтыңыз. 1 минутта эчтеке айта албайм да мен. Жо мен айтыңыз, 2 минут айтыңыз. Тиги мен баятан бери угуп отурдум, тиги радиодон болсо дагы, тиги немени суроо бербеди эч ким. Мыногу окуучулардын, анан студенттердин окуу графигин өзгөртүп алдыңар да, мына тыгынды жоёбуз деп. Эл абдан наразы. Ушу кандай результат берди? Берген жок да, эффект берген жок да, урматтуу мэр. Айтсаңыз? Эрте менен 7,5 окуучулар, 10 студенттер деп койдуңар. Эми бул эффект берген жок да. Кандай дейсиз? Буну эми калыстык үчүн эгер МВД өзү маалыматын берсе, тура болот эле, себептен алардын маалыматы боюнча жана берилген баасы боюнча бул эффект берип атат бүгүнкү күндө. Эгер азыр баарын биз убакытта биз чыгарган болсок жолго, анда шаар токтоп калат. Мына азыр эле айрым карама каршы тапшырмалар түшүп атат, мындай кылыш керек, тигиндей кылса чечкимдүүлүк жок болуп атат деп. Качан биз чечимдерди чыгарып, ошолорду ишке ашырып баштаганда эле ар кайсы нааразычылык сөздөр айтылат да. Бүгүнкү күндө МВДнин маалыматы боюнча, жанакы пост перекрестокто турган гаишниктердин маалыматы боюнча бул эффект берип атат. Алар да бир нече жолу расмий өзүнүн маалыматын элге дагы жогорку кеңешке да берилген. Рахмат, Камиля Абдуразаковна. Суроо бербей айтып берсеңиз, эми процедурный. Мен оюмду айтып коеюн, баары сиздин пикириңиз керек болчу. Ушуну жакшылап анализ кылыңыздар. Эффект болбосо, кайран мурунку калыбына келтириш керек. Бул жерде баягы албетте реформа жасаганда кыйынчылыктар болот. Элдин протести болот дегендей. Эффект бербесе ордуна коюш керек да. Анан экинчиден, мыногу мен Нурлан Турунбек уулу, мыногу токтомдо карап чыктым, токтомдо Бишкек шаары жалпы жолуна республикалык бюджеттен каржы, Ош шаары гана. Ош шаары өтө абалы оор экен азыр. Жолдору, тыгыны, чаңы, мусору бүт бар. Өтө абалы оор. Ош шаарына бул эми экинчи борбор республикалык бюджеттен тыйын бөлүнбөй калды. Ошон үчүн Ош шаары деп ар бир пунктке Ош шаарын кошкула токтомго. Экинчи борбор шаар. Эми мен көйгөйдү бүкүл эле айтып атамын. Анан экологияны мен көтөрүп эле былтыркы жылда эле айттым эле, экологияны коргоо, иш менен күрөшүү жылы деп белгилейли деп эле айтып жүрөм. Анан бул жерде министр мырза, сиз укмуш, майкөл, сүткөл жакшы иштеп атабыз деп эле атасыз да. Чынында смог оор да абалы. Ана Пекин шаары кандай күрөшүп, бүгүнкү күнү биздегидей иш жок аларда. Биз албетте сын такканда мурда биз поэтапна ушул иш план түзүп алып иштейли дегим келип атат. Так иш менен күрөшүшүбүз керек. Мына кан тамыр оорулар, дегеле оорунун түрүн, статистиканы карап көрүңчү, элдин ден соолугу кандай оор абалда азыр. Ошон үчүн иш менен күрөшүүнү поэтапна мыногу министрликтердин баары бир эле сиз эмес, бардык министрликтер жалпыбыз күрөшүшүбүз керек да. Анан тиги оорун жашырсаң өлүм ашкара кылат, сиз проблема жок деп эле отчет бердиңиз жаначы. Маселени андан көрө ачык айтыңыз. Рахмат.